Жанагы өрттөдү, анан кийин ошол доходду төлөтүп берсин десе, максат эмеден жеңилип максаттан төлөтүп алсын. Жанагы урушландан эми кечке эле кайра айтып атабыз го, негизи туура эмес да бул. Эмне үчүн ошо эл казарманын өстүнө камабайт? Эмне үчүн бияка алып келет? Эмне жыйынтык чыгарат? Эчтеке кыла албайт да. Аларды алып жатат, оору болот. Жана балдарынын баары калып ыйлап ачка ток болот. Эмне болот ошолор? Негизи ойлонуш керек да, бул иш эмне себептен? Ушуну Сооронбаев акыр эмесинде, Сооронбаев карасын, жанагы Исаков карасын, Сапар. Ошол эмне үчүн аны карабаса чоң эмес алар? Анда ордун бошотуп мага берсин, мен отурайын ошол жерде. Анда болбойт да. Просто жаштардын атынан кайрылып жатам. Жаштар лидерлер барбы? Жаш депутаттар, жаштар мына Жанар Акаевга мен кайрыла кетет элем. Ушундай нерселерди эмнеге эметпейт да, башка нерселердин баарын тең эле чыгарып атат үстүгөчү. Пусть ошо жаштардын немесин колдоп берсин. Жаштардын атынан мен казармандын, мен ошол жакка келинмин, бирок ошол казармандын жаштарынын атынан общий суранышымда мен школьницаларды кой берсин, школьниктер кереги жок ал жерде пусть. Жанагындай энелерди кой берсин. Энелерге эмнеге тийишет? Баласы менен жатат да чакта баласы ыйлап атат, атасы көтөрүп шок болуп атат. Эркек киши бала багалабы? Билбейм. Эптеп кармап атат ошо. Бүгүн да азыр ушу учурда 9-тоозда митинг болуп атабы? Болуп. Бияктан жооп күтүүчү болуп атат. Жетпейт да. Бияк эч мукпайт, билбейт аякта эмне болуп атканын. Беке сүйлөп кой. Оода элдин тактынын үнү бияка жетпейт. Айылдын үнү, Тогуз-Торонун үнү бияка чейин жетпейт. А энди конкретно мондай, ал жерде кандай салынып атат, эмне экенин эч ким билбейт да, конкретно айтпайт. А бияктан келип алып эле красивый сөздөр менен мондай болот, тигиндей болот, анан жаңы технология менен эметебиз деп красивый сөздөр менен доклад берип коет айында деген. Элдин зыяны, элге канча зыян болуп атат, эметип атат, аны эч ким биякта конкретно түшүнгөн жок да. А карапайым элдер мына мен деле байкемди жөн эле чакырыптыр, алар эми жөн эле сурайт го деп келиптир. Мына алып бериптир кечинде мына. А эгер талаптарыңыздар аткарылбаса кандай кадамдар кыласыздар мындан ары? Мындан ары дагы чыгабыз, элден бияктан талап койгондо эмне, эл карапайым элди чыгарсын да, биздин болгон талабыбыз ошол. Тогуз-Торонун эли өзү эле негизи мындай эч нерсе деле андай деле көп деле эч нерсе мындай эметпейсиң да, тынч эле өстү, тынч эле өстү. Болгон мына карапайым элди жөн эле күнөөсү камап койгон үчүн мына бенде чыгып атат ушун үчүн. Мисалы үчүн мындайда жолубуздун состояниясы абдан начар мисалы. Жок, бияктан Бишкек шаарынын активисттер жаштардын уюмунан. Вот этот мына. Кыргыз эл жаштар кеңеши коомдук бирикмесинен Алмазбек Жазылбаев. Биз бул Тогуз-Тороодон келген туугандарды колдоп келдик. Анткени мындай маселе мына 25 жылдан бери болуп атат. Көрүп атабыз, 2013-жылдардагы жет өгүсүнүн жаштары чыккан күндөр боюнча маселе боюнча. Бул эмнеден болуп атат? Бул биздин кыргыз элибиздин мыйзамдарын бийликте отургандар өздөрү мындай мамлекетибиздин мыйзамдарын сыйлабай бузуп аткандан чыгып атат да. Эл анын баарын көрүп атат. Баары эле келесо эмес. Арасында акылдуулар, мына убактысы бой возраст жеткендер баары эле иликтеп атат. Эртең келечек кандай болот? Биздин мамлекетибизге кандай келечек болот? Биздин айылыбызга кандай келечек болот деп ойлонуп атат. Ошол себептен ушундай митингдер болот. 2013-жылдары билесиңер, ушундай болгон. Азыр болуп атат. Бул деген бийлик бутактарында ошо биздин коррупция, чиновниктер коррупцияга малынып бүткөндүн себебинен болот деп ойлойбуз. Анткени бул жерде группа болуп эле чиновниктер өздөрүнүн билгенин кылып атышат, анын эл көрүп атат, кандай бузуулар болуп атат. Бул жерде дагы эл менен сүйлөшкөн эмес, ошо общественный обсуждение болгон эмес, эл макулдугун билген болуп берген эмес да. Ошол себептен нааразычылык чыгып атат да. Буга чейин күч менен эле басып келатат элдин нааразычылыгын, жаштардын. Бирок натыйжасында көрүп атабыз, күч менен баскан арты эмне болуп атат? Арты мыйзамдуу болуш керек. 2013-жылы кумтөрдүн маселеси эмне болду? Арты деген канча деген алтын кетти, канча процент элдин баары көрүп атат, 85% кетип атат тышка. Ал деген азайыш керек болчу. 50% жок дегенде мамлекетибизге түшүш керек болчу. Бирок андай натыйжаны күтүп атабыз, бирок жок. Качанга чейин? Азыр мына бул Тогуз-Тороодо кандай болуп атат? Ал жерде дагы мына эл күткөн мындай эсептеген эме натыйжа болбой жатат. Ошон үчүн эл чыгып атат. Бул да улана турган нерсе болуп атат да. Бизге деген мындай мыйзамдуу жана стабилдүү жашоо керек да. Бирок мунун баары кептин баары эгер ушундай эле окуялар кайталана берсе дестабилизация болот да. Бул ким күнөөлүү? Элди күнөөлүү кылып атат ушул жерде камап,
эмеден эмелерди зачинщиктерди издеп. Бирок бул деген орусча айтканда причинно-следственная связь деген бар. Ар бир нерседен, ар бир маселеден чыккан, анан себеп болгон нерсе болуп атат, окуя болуп атат. Bunun артында бул деген мыйзам бузушу, правовой беспредел болгондуктан андан аркасы ушундай эме причинасы менен ушундай следствие келип атабыз. Бул деген баары эмнеге алып барышы мүмкүн мындан кийин эгер ушундай эле дестабилизация алып барышы мүмкүн, элдин нааразычылыгын алып барышы мүмкүн, дагы революциялар алып барышы мүмкүн. Баары эл нааразы болсо, анын баары тиги арты жакшылык менен бүтпөйт мисалы. Ал үчүн биз деген жакшылап туруп мына бийлик бутакта отургандардын баары өзүнүн мындай адилеттүү, ответственно карап чыгыш керек, иштеш керек. Эчтеке иштеген жок, 1 грамм, 1 тыйын да актаган жок. Элдин акчасын иштеп аткан бийлик, депутаттар 1 тыйын да актаган жок, алган зарплатасын. Эчтеке комиссия түзүп барыш керек, бошош керек элдин ошол жерде. Ал деген эл күнөөлүү болгон жок ал жерде. Ал деген нааразычылыктан чыккан. Канча деген мыйзам бузулуп болгон, канча кагаздар, канча арыздар бар анын алдында. Ал арыздардын баарын караган жок да. Ошонун баарын ким жоопко тартыш үчүн айдын ошо ответственно жоопко тартыш керек да. Мисалы иштеп аткан, акысын, айлык майнасын алып аткан азиздер, ошол жерде мамлекет чиновниктер иштеп аткан адамдар ошо жоопкерчиликтүү болуш керек да. Ал акча алып иштеп аткан. 5 жыл иштеди, 3 жыл иштеди, бирок эчтеке эме кылбак, жумушун актабагандыктан ушундай результатка келип атабыз бүгүнкү.